Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Кече мурдагы президент Алмазбек Атамбаев абактан бошотулуп, анын жакындары мамлекетке өттү делген Койташтагы үйүнөн тосуп алды. Бул коомчулукта талкуу жаратып, айрымдары президент айкөлдүк жаратты десе, кээ бирлери бийлик менен бир келишимге келип алды деген пикирлерин билдиришүүдө. Биз азыр Жогорку Кеңештин депутаттарынын бул тууралуу пикирин сурап көрөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бул жөнүндө менин эч кандай оюм жок. Эч кандай. Вообще оюм жок. Бакыт көргөзөт. Сиздин депутат катары пикириңиз кандай дегеле? Эч кандай пикир жок. Эч кандай пикир жок. Бакыт көргөзөт. Мыйзамдуулугучу кандай болот? Мыйзамдуулууну мен юрист эмесмин, мынага баа бере албайм. Бирдекени мен только жакшы билген нерсеме комментарий берем да. Мыйзамдын аткарылышы кандай болду эми? Баары бир сиздер мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөн органсыздар да, Жогорку Кеңеш. Буга да баа бере албайм. Бул менин ишим эмес. Мен финанс, экономика, ушул жагынан безопасность боюнча болсо, ошондой. А так мен жакшы билбеген теманы сүйлөбөйм да. Эми мен деле кече күнү эле соцсеттерден көрдүм. Эми Атамбаев Алмаз Шаршенович кандай болгондо дагы биздин урматтуу президентибиз болгон убагында. Анан эми бир канча соттук отурумдар болду. Эми ар бир тараптын объективный, субъективный жактарын карап, эми азыркы күндө кечеги чыккан чечим, эми менин өзүм байкашым боюнча ал дарылануу үчүн гана сыртка уруксат бериптир. Анан эми жеке караганда, эми ачык айтканда ар бир адамдын өзүнө жараша маселеси болот да. Анан толук кандуу мен билбейм кандай чечим чыкканын, бирок эми адам катары, мурдагы биздин президент катары туура эле чечим болду го дейм. Ал эми мамлекетке өткөн үйүнөн тосуп алуу канчалык деңгээлде туура болот? Мыйзамга каршы келбейби? Эми мамлекеттик үйүнө деп айтканга чейин эми чоң маселе бар дейм. Ал чындыгында мамлекеттин балансына өттү деп эгерде толук кандуу катталган болсо, анда башка маселе. Аны биз точно билбейбиз да азыр. Может эми сот процесси толук бүтпөй, эми качан гана сот акыркы чекитти койгондо, эгерде биздин мурдагы президентибиз күнөөлүү болгон болсо, анда мамлекетке өтөт да өзү негизи. Анан эми аз бул жерде күмөн жаратып атат. Бул жерден эми сот отуруму бул жерден чыгарып аткан болсо, анда үйү деле толук кандуу мамлекетке өтө элек болуш керек деп ойлойм. Эгерде мамлекетке эми ал киши өзү деле мыйзамдуу түрдө өткөн болсо, конфискация болуп өтүлгөн болсо, анда ал үйүнө барбайт болсо керек эле. Кайсы бир деңгээлде ал процедуралар толук бүтө элек үчүн толук кандуу ал ээлик кылат да үйүнө. Эми бүгүнкү күндө атайын баягы укук коргоо органдары бар. Ошолордун чечими менен бул чечимдер болду жана мамлекет башчынын ошондой эле сот органдарынын мындай чечимдерин эске алыш керек. Ал эми өзүнүн үйүнөн тосуп алганы, эгер үй мыйзамдуу болсо, бүгүнкү күнгө чейин ал туура деп эсептейм. Ошондой эле ар бир адам жөнөкөй жарандан президентке чейин кылган кылмыштарыбызга, мамлекетке кылган кыянаттыктарыбызга жооп бериш керек. Ал эми эгер ал депутат, министр, президент таза болсо, ага токулган кылмыш иштери мындай саясий боек коюлган болсо, ал туура эмес деп ойлойм. Негизи эле азыр эл арасында ушундай сын пикирлер айтылып атат, ар кандай талаш пикирлер. Атамбаев учурдагы бийлик менен келишип алды, өз ара сүйлөшүп алды деген. Сиз ушул пикирлерге кошуласызбы? Эми бул боюнча мамлекеттин саясатына мындай комментарий бериштен алысмын. Бирок баары мыйзам чегинде болуш керек. Байкооңузда кандай мыйзам чегинде эле болуп атабы? Азыр эч нерсе бүтө элек. Болгону чет өлкөгө ден соолугун чыңдоого кое берилди. Мындан ары процесс кандай уланат, аны убакыт анан ошо укук коргоо органдарынын кыймыл аракеттерин карайбыз. Жоопкерчиликти ким тартат? Туура эмес чечим кабыл алган болсо ким алды? Кимдин буйругу менен алды? Биз Кыргызстанда ушул суроолорго жооп тапмайынча бул нерсе улана берет. Анан эң кызыгы ушундай да, жетекчилерге рахмат, ошолор чыгар. Мына бузулган өлкөдө ушундай болот да. Мыйзамдын адилеттүүлүгү жеңишке жетишти эмес. Баланчыга рахмат, түкүнчүгө рахмат, ошолор бар экен, чыгып кетти. Алгандай деген түшүнүк болуп калат. Өтө оор маселе.
Силер көңүл бурбайсыңар ошолар бир сөзгө. Сиз ошондо эл арасында айтылып аткан орноду дейт да, адилеттүүлүк орногон болсо ушул кезге чейин адилеттүүлүк болгон эмес, а болбосо ким жасады ошол адилетсиздикти? Бар да, конкреттүү бир киши бар да. Кандай дейсиңер? Же мен туура эмес айтып атам? Мына көрдүңөрбү журналисттер, силер да унчукпайсыңар. Мындай өлкө эч качан өспөйт. Эгер бир тилин таап алсаң, жакшынакай маселе чечилип кетсе, тилин таппасаң, жаман болуп кеткен өлкөдө эч качан 1 сантиметрге өсүү деген же 1 сантиметрге алга жылуу деген маселе болбойт. Болушу мүмкүн да эмес. Бизде Кыргызстанда конституция иштеш керек. Кыргызстанда мыйзам иштеш керек. Анан жетекчилердин кабагына карап, алардын көңүлү кандай болду экен, бүгүн кандай уктады экен деп элпеңдеп отурган болсоң, бул өлкөнүн барынан жогу деген маселеге барыш керек. Мына ушундай коом ушуну талап кылганды үйрөнүш керек, коом ушуга жетиш керек, мыйзам менен жашаганды үйрөнүш керек. Ошондо азыркы коомдо айтылып аткан Атамбаев учурдагы бийлик менен өз ара сүйлөшүп алды деген пикирге кошуласызбы? Эми кошулсаң, кошулбасаң өздөрүнүн сөздөрүнөн ушундай болуп атпайбы? Эгер алар болбогондо мен чыкпайт элем. Кыргыз мыйзамдары адилеттүүлүккө чыкты эмес, эгер алар болбосо мен чыкпайт элем. Демек алар болбосо, алардан башка киши болсо чыкпайт экен да. Демек мыйзамдын кажети жок экен да бизге. Анда бизге баш прокурордун эмне кереги бар? Бизге соттордун эмне кереги бар? Эмне кереги бар өзү негизи мамлекеттик кызматтардын? Эгер кишиден көз каранды болуп аткан болсо, кандай дейсиңер? Логика жокпу мен айтып аткан сөздөрүмдө? Сиз ошондо кенен түшүндүрүп бересизби? Мыйзамдын кайсы жеринде азыр одоно мыйзам бузулду? Ар бир кадамыңда бузулуп атат мыйзамдар. Мына азыр эми кайра маселени көтөрүп аттым эле. Мен Конституциянын 44-беренеси боюнча эмне болду? Ыңгайсыз берене экен? Өтө ыңгайсыз берене экен. Алар конституциялык сотко кайрылды. Расмий түрдө түшүндүрмө бергиле деп. Түшүндүрмөнү конституциялык соттун берерине күмөнүм бар. Түшүндүрмөнү өздөрү жазып берет дагы, ошону конституциялык соттун чечими катарында чыгарат. Ал жерде ташка тамга баскандай жазылып турат. Кыргыз Республикасында карыя картаңдар, социалдык колоого муктаж болгондордун жөлөк пулдары эң төмөнкү керектелүүчү куржундан төмөн болбойт деп турат. Бул конституциянын талабы, Мадумаровдун талабы эмес. Мен ошону кайра көтөрүп атам маселени. Эмне болду? Кутулуш керек болуп атат. Кантип конституциялык сотко кайрылып коюшту. Ушуга мындай бир тыянак чыгарып бергиле дегендей кылып. Кандай тыянак чыгарышын алар өздөрү билет. Бизде эң төмөнкү керектелүүчү куржун бүгүн 7000'nin үстүндө. Пенсияларыбыз канча? Балдардын алып аткан жөлөк пулдары канча? Майыптардын алып аткан жөлөк пулдары канча? Мана баш аламандык деген ушул болот. Биз бирөөнүн көңүлү менен жашаганды токтотушубуз керек дагы, мыйзам менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Ансыз өлкө болбойт эч качан. Бул биз жетелемебиз. Айтып атканым ушул, биз коом болбой атабыз дегеним ушул өзү. Айнан садаган кетейин, өмүрүңдү берсин, бата берип коелу, андай кылалы. Экинчи тарап отуруп алып айтат, неге жеп ичип туруп эле анан кийин кутулуп кете береби дейт. Үчүнчү тарап айтат, эмне болуп кетти экен, мунун келечеги кандай болот экен деп. Коом бүгүн болуп аткан окуяларга баа бере албай атабыз биз. Мына журналисттер силер деле ушул жерди алып саласыңар. Журналисттер силерге дарегиңерге айткан жерди дагы силер алып саласыңар. Анан ар бириң өзүңдүн алдыңды тазалап отуруп, эмнеге барасың айланайын Кыргыз? Кайда барасың Кыргыз? Мен дагы бир жолу айтам, баса белгилеп айтам. Мыйзам уруксат берген болсо, бир да киши чычкан дагы капаста отурбаш керек. Эгер мыйзам тебеленип, сен мага жакпай калдың, сенин көзүң жакпайт, сенин сөзүң жакпайт дей турган болсо, капаска салып, мына азыр көптөгөн азаматтардын баары адилетсиз жатат ошол жерде. Эртең чыгарып коет. Эртең чыгарсаң кайра кол чабасыңар. Жакшы болду, могулар азамат жакшы кишилер экен деп. Ошон үчүн арсыз, алсыз өлкөбүздө. Коомубуз дагы ошондой тилекке каршы. Атамбаевдин мамлекетке өттү делген үйүндө тосуп алышы бул мыйзамга. Кыргызстан бир кереметтердин дүйнөсү. Кыргызстанда баары боло берет. Бүгүн тепкилеп аткан кишини эртең өтө ыйык инсан кылып башыбызга көтөрүп алабыз. Бүгүн башыбызга көтөрүп жүргөн кишини эртең жерге салып алып тепкилей беребиз. Кыргызстан керемет өлкө. Мен аны колдойм, толук эле колдоп аткам, колдойм. Мен Алмаз Атамбаевке мурунда алып түрмөдө отурганда дагы билгизбей эле, мындай массалык маалымат каражаттарга билгизбей эле кирип эле айткам, аны ошол чечим менимче туура эле болду. Көчө өзүм да барып келдим. Барып себебинде өзүм коллегам Сейит Атамбаев
экөөбүз доспуз. Мен да убагында ушундай башыма иш түшкөндө ошол эле сейиттер жанында жүрүп, жөлөк таяк болуп ар дайым жанында болчу. Ошон үчүн көчөдө барып, алардын үй бүлөсүндө чоң кубаныч болду да. Ошол кубанычты чоң теңдикке бөлүшүп, ошол жерде болдук. Ал эми чыгыш боюнча баарыбыз эле адамбыз да. Президент болобу же жөнөкөй адам болобу, Кудайдын астында баарыбыз пендебиз. Анан колдон келсе, айкөлдүк кылып, ушундай бирибизге кол кабыш кылып жардам берген, бул мен жакшы көрүнүш деп ойлойм. Айкөлдүк бул жакшы да. Ошондо бул жагдай айкөлдүк болдубу же мыйзамдуу болдубу? Эми мыйзамдуулугу дагы, айкөлдүгү дагы болду деп мен эсептейм да. Айкөлдүк бийлик тараптан Сөзсүз түрдө. Президент Садыр Жапаров айкөлдүк кылды. Демек азыр комментарийлерде жазылып аткан элдин талкуусу, мисалы бийлик менен бирге сүйлөшүлүп анан чыгарылды деген маалыматтарга сиз кошуласыз. Эми кандай гана болбосун, эң негизгиси ошол ден соолугуна жанагы саламаттык сактоо министрлиги жанынан көп сунуштама берилиптир, кичине карса көрүнсүн депчи. Ошол талап аткарылып, бүгүнкү күндө чыгып, ошо дарыланууга чыгып кетип атканы бул уже чоң жетишкендик. Эми калган саясат жагын мен аягына мен баа берген алысыраакмын да, мен компетент жок. Демек, өзүңүздүн пикириңиз, соңку бир суроо зат алайынчы. 3,5 жыл Атамбаевдин адвокаты, ошол эле уулдары аны дарыланууга жөнөтө албай убара болушканда, эмнеге ошол убакыт бүгүн гана келди? Эми ар кандай жагдайлар, ар кандай шарттар болушу мүмкүн да. Мүмкүн ал убакта далилдүү так маалыматтар жок болгон, мүмкүн анализдер чыккан эмес. Ар кандай жагдай болушу мүмкүн да. Эми айтайын дегеним, сиздин сурооңузду түшүнүп атам, акыры саясат жакка оодуруп атасыз, бирок мен айтпайм, саясат жакка мен кийлеше албайм. Мен ал жогорку жактагы бийликтеги отурган ажол оруска мен баа бергенге мен аны алысмын. Мен компетенттүү эмесмин. Мен өйлөкүлү катары мына мыйзам долбоорлор боюнча мен суроо берсеңиздер мен жооп бергенге ар дайым дайынмын. Мен жакшы эле кабыл алдым, анткени эми ал кандай болбосо дагы экс президент мамлекетибиз үчүн кызматын кылган, жакшы иштерди кылган, жакшы иштер эместери бар. Эми ал боюнча бардыгын ошол органдар, сот териштирип аягына чейин чыгат деген. Мыйзамдуулугу кандай болду? Эми мыйзамдуулугу мына бүгүнкү күнү баягы ошол кой таш боюнча камаган да, баягы өзүнүн досу Соке камаган, ал боюнча ошол Соке досу жооп берсин. Убакыт келет, мен дагы аны парламентте дагы ошол палатада дагы айтам. Анткени бүгүнкү күнү мына канча мыйзам бузуулар болуп, баягы өз билемдик кылып алып барып камап отургузуп, ошо күчкө салып, бүгүнкү күнү соттордагы ошол укук органдары дагы эч ким жооп бербей келгенде, бүгүнкү күнү ошол президент команда берип камаганбы, ошол сотторго кайсы соттор туура эмес чечим чыгарса, ар бири мыйзам чегинде жооп бериш керек да. Аны эми Атамбаев дагы баягы чыгып, леченияга барып келсе, өзү дагы ошол териштирип, ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес, өзү сотко берип териштирет го деген. Анан кече кой таш үйүндө тосуп албадыбы Атамбаевдичи? Бул канчалык дегенге туура болот? Себеби кой таштагы үйү мамлекетке өтпөдү беле? Эми мамлекетке өткөн, балким убактылуу жашап аткан кандай экен, аны мен бүгүнкү күнү маалыматым жок, билбейт экенмин да. Эми аны бул жагдайдын мыйзамдуулук жагы кандай? Эми мыйзамдуулук жагы ошол үйдө жашап келген да. Мыйзам жол бере береби? Эми аны үйүндөбү? Эми мамлекетке өткөн үйүндө мыйзам жол бербейт. Бирок бүгүнкү күнү ошол үйдө жашап келатышкан болуш керек да, булар. Мен билбейт экенмин аны. Баягы мамлекетке өткөн бардыгыбыз билебиз. Сиздер да билесиздер. Өткөрүп бергенби, толук өткөрүп бербегенби, же балким убактылуу ошол жерде ошо соттон чыкканга чейин жашап турганбы, аны билбейм да. Башка кишилер жооп бериш керек, башка кызматкерлер. Ошондуктан во всяком случае президент Атамбаев жооп бере албайт. Ошондуктан иш кыскарганга байланыштуу абактан чыкты. Калган иштер боюнча баягы мөөнөттөр бүтүп, кыскарып, азыр барып калган иштерге жокко чыкты. Бул жерде тилекке каршы чындоо үчүн айтып коюш керек. Далилденген нормалар жок. Мен Алмазбек Шаршенович мага таанып жүргөн башкалар айтса да, бир гана нерсени айткам. Жанагы ТЭЦтин
Бишкек электр жолу борбор жөнүндө эгер ошол ишиңиз тамам болсо, аралашканы болсо жооп бериши мүмкүн. Калган жумуштар боюнча аны урушса болот, сөксө болот, айткан сөзүн капа болсо болот. Жок түзмө чыкса кол коюп мындай кылып атабыз. Мамлекетке өттүдүлген кой таштан тосуп алуу туура элеби? Кандай? Мамлекетке өтпөдү беле кой таштагы үйү Атамбаевдин. Анан ошол үйдөн тосуп алышпадыбы? Бул туура элеби? Мыйзамга каршы келбейби? Ким сатып алды? Мамлекетке өтпөдү беле? Кой таштагы үйү мамлекетке өттү эле го Атамбаевдин. Чечим жокко чыкты. Кантип болот? Кайтарыш керек үйдү. Кандай дейсиз? Кайтарыш керек да. Соттун күнөөлүү деген маселе жок да. Күнөөлүү жок болсо кылмыш иши кыскартсаң кантип тартып атсың? Фуги айтып атат го, соттун өкүмү чыккан дебедиби? Соттун өкүмү чыгып, биз мамлекеттин карамагына алып, сот развитияга өткөрүп бергенбиз деди. Болгон, ошондой сөз. Эми бар жок жазылган нерсеге ишенбеш керек экен да. Мен үчүн көп табышмактар бар да. Алдын ала шашып сүйлөп коюп, андан кийин кокуй караса башкача экен да. Ошондуктан соттун чечими чыккандан кийин ким жашайт, ким жашабайт, анда билинет да. Ошондуктан мен ага баа бере албайм да. Үйдү эгерде мамлекеттин үйүнөн курулган болсо акчасына уурулук жол менен кылса анда тартыш керек. Башка учурда тартып алган кызыктабыт да. Тескеринче ал киши качпаса, бала чакасы ушул жерде болсо, үй бүлөсү ушул жерде болсо, бай чоң үй куруптур деп айтса болот. Сот ууру деп тапмайынча аны эч ким тартып албайт да. Ошондуктан эгерде сиздер айткандай мурдараак чечим чыгып үй кайтарылсын десе, ал күткөн нерсе. Бул максат жөнөкөй. Кыргыздарда саясат ушундай болот экен да. Көрө албасаң, мүмкүнчүлүгү болгондо колунан келгенде камап таштайт да. Анан бир аз убакыттан кийин кое берет. Ордуна коюпчу. Бизди колдой турган депчү. Мисалы үчүн кемпират боюнча Алмаз Шаршенович туура деп тапты, тарыхый чечим деп айтты. Ошол эле мезгилде ага байланыштуу камааларды бошотуш керек болот. Агай, азыркы учурда соттун чечими эмес, тескерисинче президент Садыр Жапаровдун айкөлдүгү деп дагы баалашкандар бар экен да, көп экен. Аларга кандай комментарий берет элеңиз? Сот эмес, президент чечти, президент мыкты экен, айкөлдүк кылды депчи бошотуп. Бир кишини бошотса айкөл деп айтабыз, 26 киши камаса кандай болот? Сот боло элек адамдарды күнөөлүү деп таап президенттер айткан, башкалар айтып. Айкөлдүк жөнүндө айтыш эртерээк. Ал кайсы күч ким бошотtu? Ал Алмаз Шаршенович айтып койду ки, буга себепкер болду. Ташиев менен сөз чапарып. Бирок айкөлдү көрсөтүлдү деп мен айта албайм. Ошондо эл арасындагы бул Атамбаев менен учурдагы бийликтин өз ара сүйлөшүүсү болду деген пикирге кошуласыз. Болушу мүмкүн. Саясатта ушундай болот. Сүйлөшүш мүмкүн. Сен мени буга күнөөлөбө, сен мени бошот деп күткөн нерсе. Эгер бардык иштеринен акталып чыккан болсо, экс-президент макамын кайра кайтарып бериш керекпи? Эл өкүлдөрү көтөрүшү мүмкүнбү мына ошол нерсени? Эмне үчүн эл өкүлдөрү көтөрөт? Иштеп жаткан президент ордуна коюш керек да. Азыркы эреже боюнча макамды мыйзам бекитип койгон, ал эми статусун ошол макамды кагазга түшүргөн, шарт түзүп берген. Бул иштеп жаткан президент болуш керек. Ал жерде биз талап кылышыбыздын кажети жок, аткарыш керек мыйзамды. Ошондо мыйзам артка иштебейт деген түшүнүк бар го, бул кандай болуп калат? Закон обратный силу. Чөм мен көтөрүп бергениңизге рахмат. Бирок кеп анда эмес, обратный не обратный дегенде эмес. Мыйзам бузуу жол менен камалган киши болсо, мыйзам кийин ордуна келгенде баары кайтат. Мурунку чечимдер жокко чыгып атпайбы? Анда жоопкерчилик кимде болуп калат? Тергөөчүдө болуп калат. 3,5 жыл болду да. Я думаю, это правильное решение. Бирок ошол эле убакта биздин көп айымдарыбыз абакта кемпирабад иши боюнча камалгандар да чыкса, анда биротоло мындай акыйкаттуу позиция болмок деп ойлойм да. Атамбаевдин негизи эле ушул абактан чыгышы акыйкаттуу эле, мыйзамдуу эле болдубу же мыйзам бузуулар да болдубу? Эгер болсо, кайсыл жеринде кандай мыйзам бузуу болду?
Атамбаев кече өзү интервью бергенде мен күнөөлүү эмесмин деп айтпадыбы. Сиз ошол пикирге кошуласыз. Эми күнөөсү далилденсе, абактан чыкмак эмес деп ойлойм да. Значит, не доказали. Коомчулукта ушундай эки ача пикир болуп атат да. Кээ бирлери ошо президентти айкөлдүк кылды десе, кээ биркилери бийлик менен өз ара келишим түзүлдү, ошонун негизинде чыкты деген. Сиз кайсы пикирге кошуласыз? Соттун чечими же президенттин айкөлдүгүбү? Но ошол убакытта кандай ситуация болгонун мен билбеймин да. Аны убакыт көргөзөт. Аны же Атамбаев өзү айтыш керек, же администрация президентинин позициясынан билинет да. Мисалы 3,5 жыл камакта отурду, ага чейин анын адвокаты, уулдары, балдары үй камагына ошо дарылануу үчүн чыгарганы көп аракет кылды да. Эмнеге азыр гана дарыланууга жөнөттү? Эмнеге азыр гана? Урматтуу журналисттер, бул суроону мага эмес, бул суроону администрация президентке берилиш керек да. Биздин пикир ошо бул мыйзамдуу болдубу же мыйзамсыз болдубу? Сиздер баягы мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөн органсыздар да. Мыйзам кандай аткарылды деген суроо болуп атат да. Эми бүгүнкү күндө сотторго келгенде абдан көп эл арасында мындай коомчулуктан нааразы пикирлер абдан көп болуп атат да. Бирок ошол эле учурда эми мен ойлойм бардыгына эле белгилүү. Соттор түзмө-түз бийлик тарабынан, президент администрация тарабынан көзөмөлдө. Аны бардыгына эле мен ойлойм белгилүү. Эгер ал жактан калоо болбосо, ал киши чыкмак эмес. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер азыр Жогорку Кеңештин айрым депутаттарынын Алмазбек Атамбаев тууралуу пикирин көрдүңүздөр. Сиздерде дагы сунуш пикирлер болсо, комментарийге жазсаңыздар болот. Биз сиздердин ар дайым кызматыңыздардабыз.